Кудайдын чакырыгы 15 март. Жан жаагандан кийин асмандан абдан кооз, түркүн түстүү көк желени баарыбыз эле көргөнбүз. Керемет көрүнүш, баарыбызга жагат. Көк желе деп баарыбыз суктануу менен карайбыз. Бул көрүнүштүн табият жагынан түшүндүрмөсү бар. Күндүн нурлары менен жаандын тамчыларынын ортосунда пайда болгон табигый көрүнүш. Бирок көк желе бул Кудай менен адамзаттын ортосундагы келишим экенин да билебиз. Топон суу тартылып, Нухтун үй бүлөсү кемеден чыгышканда Кудай адамзат менен келишим түзгөн. Ал келишимдин белгиси катары асмандан көк желени берди. Ал тууралуу ыйык жазуудан окуп кетсек, мен булут бетине көк желе тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот. Мен жер бетине булут каптатканда, булут бетинде көк желе пайда болот. Ошондо силер менен, баардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн келишимимди эстейм. Мындан ары баардык тирүү жандыктарды кырган топон суу болбойт. Булут бетинде көк желе пайда болгондо, мен аны көрүп, жер бетиндеги баардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүк келишимимди эстейм. Топон суу менен Кудай адамзатты күнөөгө батып кеткендиги үчүн соттогон. Бирок соттон кийин Кудай өзүнүн ырайымын көрсөттү. Көк желе качан чыгат? Жамгырдан кийин чыгат. Бороондон кийин чыгат. Бул бизге бир нерсени эстетип турат. Кээде биздин жашообузга сыноолор, кайгылар келгенде, көтөрө алгыстай сезилген кыйынчылыктар келгенде унутпасак, Кудайдын ырайымы бар. Бороондон кийин көк желе чыккандай, сыноодон кийин Кудайдын сооротуусу келет. Көк желе Кудайдын ишенимдүүлүгүн да көрсөтөт. Ал келишим түзүлгөндөн кийин канчалаган жылдар өттү. Кудай өзүнүн сөзүн бузган жок. Адамдар убадасын аткарбай калышат. Бирок Кудай дайыма ишенимдүү. Бороондуу күндөрдө Кудай келишимин эч качан бузбайт экенин эстейле. Дагы бир өтө маанилүү нерсе. Жаңы Осуят китебинде баардык адамзат үчүн өтө олуттуу эскертүү бар. Байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон, ал эми ошол эле Кудай сөзү аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Бул өтө олуттуу сөздөр. Кудай адамзатты от менен жазалайт. Ал жаза күн келгенге чейин Кудайдан кечирим алып жетишип калгыла деген Кудайдын бүгүнкү чакырыгы.